Жакырчылыктан чыгып ушул пособие албай калганга ошол 100 000 сом немесине 2 машинка алдым. Жалал-Абад облусунда аз камсыз болгон 600 үй бүлө өздөрүнүн чакан бизнестерин баштоодо. Ал үчүн өкмөттөн колдоо катары 100 000 сомдон берилди. Каражат аларды жакырчылыктан чыгаруу менен бирге ишкерликти колдоо максатын көздөйт. Алардын катарын шаар тургуну Хуснида Абдуллаева да толуктайт. Ал өз бизнесин 1 ай аралыгында жолго койду. 3 баланын апасы. Каарманыбыздын айтымында үй бүлөлүк жашоо шарты балдарына берилген жөлөк пулга көбүрөөк көз каранды болчу. Тигүүчүлүк колунан келгени менен ишин жеңилдеткен техникаларды алууга чамасы жетпей келген. Керек машинкалар менен 1 айдан бери азыр өзүмдүн үйүмдө ушул кыздын төшөктөрүнү, ар түрдүү машина төшөктөр, керектүү аял кишилерге керектүү үй буюмдарын жасап, тигип сатыкка чыгаруудан алдыга жылдырып алып кете албай атканбыз, так как финанс жактан жок болгондугуна байланыштуу ушул соцконтракт баягы жакыр үй бүлөлөр үчүн бөлүнүп калды дегенди уккандан кийин бир күндө эле бизнес план жазып, ошол 1 айдын ичинде каралып өтүп калды. Баягы ниет калыс болсо мындай жаңы ящиктер сатып алдык. Эми буюрса мына жаздан, эрте жаздан уже семьяларын көбөйтүп, айрыларды көбүрөөк кылып туруп бара-бара ушул алдыга жылып ушул жакырчылыктан чыгып ушул пособие албай калганга эмне кылайлы деген небиз бар. Алга эч ким муктаж деле кылбасын өзү негизи. Бул каармандар сыяктуу буга чейин каражат алып ишкердик баштагандардын эмгектери бүгүн Борбордук аянтка жарманкеге коюлду. Алардын басымдуу бөлүгү каражатты мал чарбачылыгына, тигүүчүлүккө, кондитердик азыктарды даярдоого жана жаңы технологияларды киргизүүгө багытталган. Быйылкы жылга республикабыз боюнча бардык ар бир район шаарлардан 50тен үй бүлөгө берилди. Ошонун катарында эле биздин Жалал-Абад шаарына дагы 50 үй бүлөгө берилди. Буга чейин атайын мэрияда түзүлгөн комиссия иштеди. Ошол комиссияда ошол ар бир ошол аракетчил болгон үй бүлөнү карап, ошол үй бүлөлөрдү комиссия өздөрүнчө беседа кылып сүйлөшүп башталганына 1 ай болуп калды. Ошол 1 айдын ичинде дагы алар иштеген үй бүлөлөр өздөрүнүн ошол алган акчасына иштелип жаткан продукциясын уже ала башташты. Адистердин айтымында социалдык контракт долбоору Кыргызстанда жакыр жашаган жана аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү оор турмуштук кырдаалды жеңүү, ишкердик пайдубалына өбөлгө болуу максатында иштелип чыккан. Анын шарттары боюнча мамлекет кайтарымсыз каражат берет. Өз кезегинде жаран үй бүлөсүнүн материалдык шарттарын жогорулатуу боюнча милдеттенмелерди алат. Чамсынан 600 үй бүлөгө 100 000 сомдон 60 миллион сом каралган. Ошонун бүгүн Сузак менен Жалал-Абад, Сузак району менен Жалал-Абад шаарынын тургундарына 100 000 сомдон тапшырылды. Буга чейин бардык заявка берген, заявка көп түшкөн, көп жарандардын. Анын ичинен комиссия ошол долбоорлорун карап чыгып, ошол долбоорлорун жактырган жарандарыбызга сертификаттар тапшырылды. Көзөмөл болобу алар? Көзөмөл сөзсүз түрдө болот. Бул социалдык өнүктүрүү министрлигинин райондордогу өкүлдөрү көзөмөл жүргүзөт. Андан сырткары жергиликтүү бийлик дагы көзөмөл кылат. Бул ушул максаттуу пайдалануу боюнча. Белгилей кетсек, социалдык контракт бул аз камсыз болгон үй бүлө менен социалдык коргоо органынын ортосунда түзүлгөн келишим. Демилге президенттин тапшырмасы менен Министрлер кабинетинин 2022 жылдын 15 июлдагы токтомуна ылайык ишке ашырылууда. Жалал-Абадда аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү жакырчылыктан чыгаруу үчүн 60 миллион сом бөлүнгөн. Ал эми өлкө боюнча мындай колдоо жалпы 2800 үй бүлөгө берилүүдө. Ал үчүн республикалык казынадан 292 миллион сом бөлүнгөн. Өткөн жылы бул долбоор пилоттук негизде Кадамжай жана Жумгал райондорунда ишке ашып, оң жыйынтык берген. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал-Абад.